Вакциналар бизди жакындатат. Мына ушундай уран менен Кыргызстанда эмдөө жумалыгы өтүп жатат. Эмдөө жумалыгы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фондунун колдоосу менен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан өткөрүлүүдө. Быйыл Европалык эмдөө жумалыгы жаңы коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү контекстинде өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Европалык эмдөө жумалыгынын негизги максаты кайсы, аны маанилүүлүгү менен зарылчылыгы, эмдөө кайсы ооруларга каршы, ушул жана башка суроолордун жообун алдыдагы аралыкта кеч эместе билебиз. Саламатсыздарбы? Студияда Расул Багышбаев, ал эми менин бүгүнкү коногум дарыгер-эпидемиолог Азим Кыргызбаев. Азим Кыргызбаевич, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студияга кош келиңиз. 26 апрель башталып, мына 2 майга чейин улана турган Европалык эмдөө жумалыгынын негизги максаты, албетте айтпасак да белгилүү, бул көптөгөн ооруларга каршы туруу, алдын алуу. Ушул дагы кандай маанилүүлүгү бар, кандай жагдайларды эске алышыбыз керек, ошого токтоло кетсеңиз. Негизи бул Европалык эмдөө жумалыгын биздин республика 16-рет өткөрүп жатат да. Ар жыл сайын бир жума ушунду өткөзөбүз. Бул эмдөө жумалыгы максаты болсо, жанакыл биринчиден внутренний мигрант деп коебуз, ички мигранттарга багышталган жана эмдөө албай калган адамдарга багышталган да булчу. Анан бизде деген биз бир жыл бою мисалы атайын иш алып барабыз ушу ички мигранттарды табууга. Жана кээ бир адамдар бар 16 жаштан кийин эмдөө албай калышат да. Негизи 16 жаштан кийин 16, 26, 36, 46, 56 жаштарда эмдөө алуу зарыл. АДСМ вакцинасы бул кептөр жана столбнякка каршы. Дифтерия менен столбнякка каршы эмдөөнү алыш керек да. Биз ошолордун бүт санын билебиз, фамилиясын, жашай турган жерлерин билип туруп, ошол жерлерге биз мобилдик топторду кетиребиз. Алар болсо барып үйлөрүнө барып, кайсы жерде болбосун барып эмдөө жасап кетишет да. Анан дагы бир нерсени айткым келет. Бул эмдөө жасап кетет дегенде, бул өз ыктыяр менен. Биздин медициналык кызматкерлер барат, эмдөө жасайын дейт, ошондо уруксатын алып туруп анан жасашат да. Дарыгерлер сунуштайт, жана ар бир жарандын өз макулдугу болуш керек. Өз макулдугу болуш керек. Үйүнө барып, мисалы, эмдөө алыңыз деп келген кезде дагы бул мажбурлоо түрүндө эмес, бул өз каалоосу түрүндө эмдөө жасап кетишет. Анан жана дагы бул эмдөө жумалыгы ковидтин контекстинде дагы болуп атпайбы, жана полиомиелиттин да контекстинде. Эмнеге деген кезде Тажикстанда режим чеистти киргизип коюшкан полиомиелиткечи. Дикий вирус, полиовирус катталып, анан биз менен Тажикстан менен Кыргызстан мисалы Баткен облусу аябай эле чектеш да. Ал жерде мисалы полиомиелит бизге жөн эле кирип келиши ыктымал. Ошондуктан да биз режим чест второго уровня деп биздин министрлик тарабынан режим киргиздик. Ошону да ошонун контекстинде дагы алып, бизден 300дөн ашуун балдар бар болчу, ушул именно ИПВ вакцинасын албай калгандар. Аларды да ошо эмдеп кетебиз. Бул ушул жумалык менен 16-жолу өтүп атат. Быйыл Европалык эмдөө жумалыгы мына быйылкысы өзгөчө, жогоруда сиз атаган эки илдеттин контекстинде өтүп жатпайбы? Демек кандай айырмачылык менен эмдөө өтөт? Анын баягы вакцинанын курамы кандай болушу мүмкүн? Эми биринчиден алсак, бул календарда болуп аткан вакциналар менен эмдөө жасайбыз. Бул кичинекей балдарга кайсыл адамдар мисалы эмдөөнү кое бербейсе, жана ИПВ вакцинасы деп атпайбыз, бул болсо буга чейин эле жасалып келаткан инактивированный полиомиелитный вакцина деп коебуз. Полиомиелитке, шал оорусуна каршы өлтүрүлгөн вакцина менен эмдейбиз. Бул биринчи топ менен. Эгер мобилдик топ чыкса, анан экинчиси болсо бул ковидке каршы деп атабыз да. Каалоочулар болсо же жанагындай 65 жаштан өйдөңкү жарандарыбыз же кандайдыр бир өнөкөт оорусу бар болгон адамдар болсо, биздин экинчи мобилдик топтор ошол жерлерге барып эмдөө жасашат. Мисалы кээ бирлер бар, предприятиялар бар да, атайын жумуштан сырткары чыга алышпайт. Ошол жерге да биздин мобилдик топтор барып Кытай вакцинасы менен эмдеп кетишет. Бул ушундайларды эки мобилдик топтор түзгөнбүз, атайын ковидке каршы жана иммунизацияга каршы деп. Жана эми биз болсо ковид деп өзүбүздүн иммунизацияны, бул календар боюнча сайлап аткан иммунизацияны унутуп калбашыбыз керек да. Бул иммунизация өзүнчө жүрө берет, ковидтики өзүнчө жүрө берет. Мисалы, эгер бир ЦСМ же ФАПты алчу болсок, бир эшиктен
ковидке каршы жасайт, бир эшиктен обычный иммунизацияга каршы календарь боюнча эмдөө жасай беришет. Эмдөөлөрдү кыска убакыттын аралыгында бат-баттан жүргүзүү мүмкүн эмес деген дагы сөздөр айтылат да. Канчалык анткени баягы иммундук системаны дагы ашыкчамда бир жүк кылбашыбыз керек да. Эми бул мындай да, азыр эми биз бир жуманын ичинде баарын тең эле эмдеп салып эмес, бүт календарда болгон эмдөөнүн баарын эмдеп салып эмес да. Бул эми календарга жараша, мисалы, бала 2 айлык же 3,5 айлык болсо, ошого жараша эмдөөлөрдү алат. Анан эгер ковидке мисалы алам десе, аны эмдөө жасай берет. Бул бизде календарда мисалы айта келсек 5 инфекцияны бир вакцинага камтыган вакцина бар да. Бул пента вакцина деп коебуз да. Мисалы аны менен кошо ИПВ вакцинасын беребиз, ротавируска каршы вакцинасын беребиз. Буну иммундук система жөн эле көтөрөт. Анткени булар өлтүрүлгөн вакциналар да. Андайды курч кармоочу жанагындай кыйыр көрүнүштөр деле болбойт мындача. Азим мырза, бизди көрүп жаткан көрөрманга мындай бир тактоону киргизип кетеличи. Эмдөө кайсы категориядагы калкка багытталган, анан ушул ар бир жаран өз каалоосу менен алышы керек даарыгерлер сунуштайт деп атпайсызбы? Бирок баягы жаш өзгөчөлүктөр, кайсыл жаш курактагылар сөзсүз түрдө алышы керек? Негизи эки топ менен болунат. Биринчиси календар боюнча эмдөө. Бул деген 2 айдан баштап 5 жашка чейинкилер, мисалы көбүнчө багыт ошолорго алынганда, жана анын ичине даже 16 жаштар да кирет. Бул обычный календар боюнча. Календарда кайсыл инфекцияларга каршы, мисалы гепатит Б-га каршы, гептерге, дифтерия деп коебуз, столбняк, коклюш, паротит, краснуха, сенек оорусу, гемофильный инфекция деп коебуз. Ушуларга каршыларды биз мисалы календарга ылайык эмдейбиз. Анан экинчиси контекст боюнча деп атабыз, 300кө жакын бала ИПВ вакцинасын албай калган деп атабыз. Бул 2016-жылы мисалы биз буга чейин биопи колдонуп келатканбыз да. 2 штамдыга кармаган полиомиелитке каршы оралдык вакцинаны колдонуп келгенбиз. Алар мисалы алдагы убактысы менен да, мисалы февралдан баштап 2016-нын февралынан баштап апрелин 2018-нин апрелине чейин албай калган балдар бар. ИПВ вакцинасын. Ошолорду эмдейбиз. Бунусу экинчи контекст. Үчүнчү контекст боюнча ковид вакцинасына каршы. Алар болсо 18 жаштан өйдөнгү жарандарды. Бул эч бир календар боюнча кетип аткан вакцинацияга тиешеси жок ковидтики. Мисалы ИПВ менен беркел календар боюнча кеткен булар өзүнчө, ати ковидтики булар өзүнчө. Мисалы 18 жаштан өйдөнгү көбүнчө жарандар кооптонуп атат да, биздин балдарды келип эмдеп атат, бул ковидке каршы депчи. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуш берилет, сунуш берген 2018 жаштан баштап өйдөнгү жарандар эмдегилет. Былдыйкылар эмдөөгө бул тыюу салынат. Жанына кош бойлуу же эмизип аткандарды эмдөө жасаш тыюу салынат. Ошондуктан жарандарга айткым келет да, мындай эми мисалы медициналык кызматкерлер деле түшүнөт, анан дагы бир жолу айткым келет, сиздердин балаңыздар эмдеп атса, бул деген ковидке каршы эмес, бул деген календарга ылайык эмдеп жатат. Жана башкы максат бул ооруну алдын алуунун эң мындай бир эффективдүү жолу. Анткени баягы 20-кылымда баарыбызга белгилүү болгон оспа деген илдетти мына ошол эмдөөнүн натыйжасында түбү менен жок кылууга мүмкүн болгон да. Мисалы көптөгөн оорулар бар, жогоруда сиз бир нече жолу атап кеттиңиз, бирок тилекке каршы биздин коом соңку учурда ал оорулардын кесепетин унутуп бара жаткандай да. Ошондуктан эмдөөнүн натыйжасы, эффективдүүлүгү азыркы учурда өзгөчө жаңы илдеттер чыгып жатканда канчалык зарыл экендигин ар бир жаран түшүнө билиши керек. Менин сурайын дегеним ушул эмдөөнүн натыйжасында кайсыл оорулардын санын төмөндөтүүгө, канчалык пайызга төмөндөтүүгө мүмкүн болду? Мисалы айта кетсек, эми гепатит Б-ны жаңы киргизген кезде, мисалы 16 жыл болуп калат, орто эсептен алган 16 жыл болду. Ошол кезде жаңы түрү болуп атканда гепатит. Ошол кезде гепатит Б-ны жаңы киргизип атканбыз, ошондо эле НИ менен дагы бул Европалык эмдөө жумалыгы менен да эмдөө жазат. Эми азыр буга мисалы 16 жыл мурункуларда гепатит Б балдар арасында көп болчу. Азыр уже 16 жаш, мисалы 16 жаш, 20 жашка чыгып калган балдар бар, аларда гепатит Б оорусу жок. Азыр уже гепатит Б оорусу жокко жокко чыгарсак болот. Анан 72% ооруну мисалы бул эме менен Кыргызстан боюнча биз ооруну жеңдик десек болот. Мисалы көбүнчө оору гитеп жүзүндө калды. А чынын айтсам, мага окшогон жаш врачтар мисалы гептерди билишпейт, анткени бул гитеп жүзүндө калган. 96-жылы акыркы случай болгон, ушул гептер оорусу, дифтерия оорусу ысык көлдө болгон канча жарандар биз жоготуп алганбыз да. Анан
акыркы эле айтайын, 2015 жылы ушул эмдөөдөн баш тартышып кор жанагы кызамык оорусу күч алды, 2018 күч алды ушу баш тарткандардын айынан. Анан ал кезде да биз массово жанакы компания деп коебуз, эмдөө компаниясы деп коебуз. Ошо менен биз Кариво-Краснушный компонент менен, мисалы вакцина менен биз эмдеп чыктык да, ошо менен азыркы учурда кор оорусу жок. Ошол эле учурда ымыркайлар арасында көп кездешүүчү кургак менингит деген дагы илдет бар экен, аны дагы токтотууга мүмкүн болгон. Аны дагы токтоттук. Негизи бул вакцина аркылуу мисалы көп нерсени токтоттук, анан биздин жарандарыбыз унутуп калып атпайбы, буга чейин эле ушул вакцина, ушул оорулар жок эле жашап келаткандай болупчу. Бул оорулар бар. Бирок биз вакцина менен коллективный иммунитет кылып, биз бул ооруларды токтотуп атабыз. Эгер баш тартчу болсок, Тажикстандагыдай болуп унутуп калган мисалы шал оорусу кайра келет да. Бизде бул 1993-жылдан бери дээрлик кубантат, токтоп турат ушул эмдөөнүн натыйжасында. Ар бир жаран, ар бир ата эне жакшы мындай бир дыккат анализдеп түшүнүшү керек да, ушул эмдөөнүн натыйжасы канчалык экен. Бирок эмдөө темасына келгенде талкуу жүрүп жатканда мындай коомчулук дээрлик экиге бөлүнөт. Колдогондор бар, каршы чыккандар бар. Каршы чыккандарга эмне дер элеңиз? Балким каршы чыккандар кандайдыр бир учурда дарыгерлердин сунуштамасын, түшүндүрмөсүн уккандан кийин бир туура пикирге келеби? Эми каршы чыккандарга айткым келет да, кыргызда сөз бар, тоок сойсода касапчы сойсун деп. Анан эгер эмдөө боюнча суроолор болсо, ушу эмдөө менен иш алып барган адистерден сураңыздар дегим келет да. Өзүңөрдүн участковый педиатр врачтарыңыздар бар, терапевттериңиздер бар, атайын иммунолог бар ар бир ЦСМдерде. Ошолордон сурасаңыздар, кеңири эмдөө жөнүндө кеңири айтып берет. Жана официалдык сайттар бар, мисалы биздин сайт бар, прививка.kz. Ошолордон же биздин центрлерге чалып сурасаңыздар, биз кеңири информация беребиз да. Бул социалдык тармактарда, интернет жебесинде мындай такталбаган фейковый информациялар, алар көп, маалыматтар көп. Анан биздин жарандар кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин билбей эле ошолорго ишене беришет да, туура эмес такталбаган эмелергечи. Анан көбүнчөсү дагы мисалы ата эне мындай экен да, кооптонгону мисалы көбүнчө температурадан кооптонот экен да. Температура бул негизи күтүлүүчү нерсе да. Иммундук система ошентип күрөшөт ошо мененчи. Өзгөрүү болуп атат. Өзгөрүлүп атат. Бул вирус менен күрөшөт ошо иммундук система, температура, дене табы көтөрүлүү менен. Анан дагы бир отказниктер бар да, эми бул по религиозному убеждениям дейт да, диний көз карашта депчи. Аларга айткым келет да, жөн эле айтып кое беришет кээ бирлерчи. Неге деген кезде биз муфтият менен түзмө-түз иш алып барабыз да. Муфтият фатва чыгарган, өзүңүздөр билгендей. Анан биз ар бир жума хутбасында дагы биздин имамдар эмдөөнүн маанилүүлүгү боюнча иш алып барышат. Анан динди бурмалабаңыздар да. Чыныгы мусулманмын деп динди толук билген адамдар эч бир баш тартпайт эмдөөдөн. Бирок ошентсе дагы ар бир ата эне туура так консультация алыш үчүн адистерге, дарыгерлерге кайрылыш керек. Бул ар бир мисалы мен мисалы хирургияны билбеймин, а хирург меникин билбейт десек болот да. Ошондуктан кайсыл адис, эпидемиолог катары сиз өзүңүздүн ким вакцинация менен иш алып барса, ошол адистен эле сураңыздар да. Азим мырза, каршы чыккан ата энелерге баары бир моюн бербей, ымыркайын баласын ушул эмдөөгө алып барбаган ата энелер менен сиздер кандай иштешесиздер? Биз эми алар менен сиздердин максат баары бир каалоосуна койбостон, бирок ушул ооруну жок кылуу да, көптөгөн ооруларды балдар арасында. Эми биз аларга аракет кылабыз туура түшүндүргөнгө. Анан көбүнчө эгер Бишкек шаарынан болуп баш тартып аткандар болсо, биз өзүбүздүн центрлерге чакырабыз, көрсөтөбүз. Мисалы вакцинаны кандай жол менен алып келип атканыбызды, кандай сактап атканыбызды, жана муздак чынжыры бар, ошону кандай сактап алып келип атканыбызды, эмдөөнүн маанилүүлүгүн, буга чейинки кандай оорулар болуп атканын, кандай ооруларды жойгонубузду бүт баарын көрсөтүп, биз толук маалымат беребиз да. Анан социалдык тармактардан да иш алып барабыз. Жанагындай биздин страницалардан да баракчага бастырдык. Биз прямой түз эфирлерди кылып, алар менен иш алып барып, суроо жоопторго жооп берип, алар мисалы бизге көп чалышат, ишенбегендер жанагынтип. Кулар кандай депчи. Биз наоборот ушундай биздин центрге чалып, мен ишенбейм вакцинаңа дегендерге сүйүнөбүз. Неге деген кезде адам изденип атат, туура маалымат алгысы келип атат депчи. Биз туура маалымат берип, булар менен түзмө-түз иш алып барабыз. Өлкөдө жугуштуу ооруларга каршы дагы кандай башка күндөлүк эмдөөлөр жүргүзүлөт? Алда планда дагы кандай эмдөөлөр болушу мүмкүн?
Эми бизде деген республикалык эмдөө борбору тарабынан бул эмдөө жумалыгы ушундай болуп өтөт. Эми бул менен кошо ирет бизде азыр бир айдын ичинде биз жана 300га жакын баланы эмдейбиз деп атпайбызбы? Ошол полиомиелитке каршы азыркы учурда эми жакынкы арада ушулар эле өтүп жатат да. Ошондой эле эмдөө бир тактоо киргизип кетели, жалпы өлкө боюнча бекер жүргүзүлүп жатат, Ооба, бекер Себеби бул жүргүзүлөт. үчүн атайын мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнгөн да. Ооба, бекер жүргүзүлөт жана мажбурлоо түрүндө эмес, ар бир адамдын өз каалоосу да. Ушуну дагы бир ирет айткым келет. Эмнеге деген кезде жалгыз эле бул календарь боюнча эмдөө эмес, жанакы ковидке каршы эмдөөдөн деле кээ бирлер мажбурлап атат деп атат да. Мисалы медиктер мажбурлап эмдөө жазып атат, бирок андай эмес. Бул ар бир адамдын өз каалоосу менен. Эмдөө маселелери боюнча жарандарда кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолор болсо же бир толук маалымат алууну каалай турган болсо кайда кайрылса болот? Байланыш Биздин номерлерди айтсаңыз. центрге чалса болот 312 коду менен 32 3011. Жана биздин баракчабыз бар Инстаграмда прививка.kg деп, Фейсбукта баракчабыз бар республиканский центр иммунопрофилактики деген, жана сайтыбыз бар прививка.kg деген. Ошол жерлерге чалса, жазса, биз түзмө-түз мисалы социалдык баракчаларда биз күнү түнү жооп бере алабыз. Центрге чалса саат 9-дан 5ке чейин 32 3011 номерине чалса, биздин адистер бар, жооп берип, бүт тиешелүү суроолоруна жооп берип, жардам беребиз. Азим мырза, эми эфирде жыйынтыктоочу дагы бир жагдай, маанилүү суроо, ушул иммундаштыруунун негизи эле эмдөөнүн зарылдыгы менен маанилүүлүгүнө дагы бир жолу токтоло кетсек. Мисалы, мен дагы өзүм атамын, баламдын саламаттыгына байланыштуу маселе болгондо салыштыра келсең, ошол курактагы эмдөө албаган бала менен эмдөө алган баланын айрым учурда баягы оорулардын келип чыгышына байланыштуу салыштырганда, ошол эмдөөнүн натыйжасы канчалык эффект бергенин көрсөтүп коет да. Ошон үчүн кайсы бир учурда ата эне кеч түшүнүп, бирок ошол курагында ымыркай кезинде, наристе кезинде эмдөө албай калгандар болсо, андан кийин балким өспүрүм куракта 12 жаш же 16 жашка толгондо алса болобу же ар бир эмдөөнүн өз курагына жараша болобу? Жок, негизи өз убактысын алыш керек. Мисалы, бир жашка чейинки эмдөөлөр албай калып, уже бала чоңоюп 10 жаш, 11 жаш болуп кетсе, анда артта жол жок. Аны баарын ала албайт да. Аны кайра биздики, мисалы, биздин врачтар дагы фиктивно жазып бере алышпайт аны дагычы. Андай жерге жол жок, жана буну андай балакида болбош үчүн, мисалы, жалпак тил менен айтканда, буну убагында алуу зарыл. Убагында эле алыңыздар эмдөөнү. Жана бул мисалы пандемия көрсөтүп койду ким экенин дегендей, жана бул оору мисалы религиясына карабайт, жаш курагына карабайт, жынысына да карабайт экен. Баардыгыбыз мисалы жоготуулар да болду. Баардыгыбыз оорудук да, ошондуктан бүт эмдөөнү өз убагында баш тартпай алыңыздар. Оору, илдет дегенин өзү айтып тургандай, бул жугуштуу, жугат, ага сиз айткандай эч ким кепилдик бере албайт, кимге кайсы күнү жагырмашаарын. Ошондуктан аны менен күрөшүүнүн, аны жок кылуунун башкы эффективдүү натыйжасы бул эмдөө. Жана маска тагууну, социалдык дистанцияны кармаш керек. Бул дагы учурдун эң актуалдуусу. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, белгилей кетели, эмдөөнү кабыл алуу менен биз өзүбүздү жана үй бүлөбүздү гана коргообуздон, биз коопсуз коомго жана баарынын саламаттыгы сак болушуна салым кошобуз. Быйыл Европа эмдөө жумалыгы өлкөдө 16-чы жолу өтүп жатат. Ал бүгүн старт алып 2-майга чейин уланат. Бул туурасында кененирээк дарыгер эпидемиолог Азим Кыргызбаев Ала-Тоо 24 телеканалына маалымат берди. Саламатта калыңыздар.